Анда эмесе кийинки куттуктоо сөздү Алай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын акимдин биринчи орун басары Мусаев Мамашари Борозович болот. Ана бүгүн эртеге бүткүл ушул Гитлердик фашисттик саясатка каршы чыгып, жеңишти алып келген элдер жашаган мамлекеттерде чоң майрам өткөнүп турат, жана өтүп жатат. Урматтуу коруlduk туугандар, ана азыр сиздерге Ильяс айтып кетти. Азыр эле ушу 1-май айында бир жакшы иш-чарага күбө болдук. Согушта курман болгондорду эскерип тургузуп, балдарга бир тарбиялык максатты көздөгөн атуулдарыбыз ушундай иш-чара уюштурган экен. Өтө жакшы маанайда өттү. Эми цифраларга токтолуп кете турган болсок, бир аз болсо дагы эстеш. Кыргызстандан ушу улуу ата мекендик согушка мекенин коргоо үчүн 360 миң адам согушка катышкан экен. Ошонун 90 миңи дайынсыз жоголгондор. Алай райондук аскер комиссариятынан чакырылып, дайынсыз жоголгондор 2144 адам. Ал үчүн Гүлчөлө борборубузда Жеңиш паркында алардын тизмеси түбөлүк эскерүү үчүн жазылып, эртеге чоң иш-чара өткөрүлүп турат. Урматтуу туугандар, согуш бул өтө апаат, аламат болгон. Муну биз тарыхтан окуп, ар дайым күбө болуп келе атабыз. Россиянын Генштабынын статистикасы боюнча 26 миллион адам курман болгон. Анын 11 миллиону согушта курман болуп дайынсыз болгон. 15 миллиону тылда эмгектенип ачкачылыктан өлгөндөр экен. Мына ушул жерден биз жаштар түшүнүшүбүз керек. Согушту кантип жеңгенбиз. Мунун баа баркын билишибиз керек экен, урматтуу абалар, урматтуу балдар. Ошондуктан ана жакшы иш-чара болуп атат. Түбөлүк ушул согушта курман болгондорду, согуштан кайтып келип, бул табигаттын мыйзамы экен, бир дагы Борул айылында түрүү согушка катышуучу калбаптыр. Булардын арты кайырлуу болсун, алардын бала чакаларына өмүр берсин. Ана тылда эмгек кылып, согушка жеңишке зор салым кошкон мына элде аталар, абалар турасыздар. Тирүүлөр, өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт дейт. Сиздерге ар дайым урмат жана сый, сиздерге даңк. Ар дайым ушул мына ташка чегерилип жазылган түбөлүк тизмелер биздин элесибизде, жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Ошондуктан мына ушул майрамды, ушул жеңишти жаштарга мындан кийин мекенин сиздердей, ушул курман болгон аталарыбыздай сүйсө деп биз тилек кылат элек. Мындан кийин Кыргызстаныбызда жалпы дүйнөдө согуш болбосун, тынчтык, үй бүлөлүк турмушуңуздарда, коомдук турмушта жеңиштер болсун, ийгиликтер болсун. Байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Андан кийинки сөз райондук ардыгерлер кеңешинин төрагасы Момунов Жаркынбай абабызга бермекчибиз. Ассаламу алейкум. Урматтуу аксакалдар, адырман карыялар, ошондой эле оруктун катышуучу эжелер, аксакалдар, сиздерди, ошондой эле жалпы ушул Корул айылынын жамаатын башында турган Илязиним өзүңдү баш кылып ушул бүгүнкү улуу ата мекендик согуштун 70 жылдык майрамы менен Алай райондук ардагерлер кеңешинин төрагасынын атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу абалар, агалар, эжелер, орукта катышкандар, бул айтылып өткөндөй, белгиленип өткөндөй, бул мезгилдер, өткөн согуш жылдары, апаат жылдар, кан кечкен жылдар биздин кыргыз элибизде, жалпы эле ушул мамлекетибизде болбосун деп тилек кылып кетет элек жалпы элдин атынан. Елибиз тынчылыкта болуп, жакшылыкта болуп,
мынандай эстеликтерди алып, бул эстеликтер түбөлүктүү калып, ошол муунга калып, жана өкмөтүбүздүн башчысы айткандай ошол жет аталардан берип алып, ушул музейдин айланып калганына мен тилектешмин. Жакшылык боло берсин мындан кийин майрамыбыздын арты. Жеңиш 70 жылдыктан кийин кыргыз элибизде, жерибизде тынчтык болуп, кыргыз элинин ичинде Алай районунун ичинен ушу сиздер Корол айыл өкмөтүнүн жамааты эли тынчтыкта болуңуздар, жакшылыктарда болуңуздар. Жанагындай жаманаттуу согуштун аты кулбасын, дайыма жакшылыктарда жүрө бериңиздер. Жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун, дайым майрамда коштой берсин. Рахмат сиздерге. Кийинки сөз ардагер Рахманов Айтбай агабызды. Assalamu alaikum. Hurmatlı жердештерим, туугандарым, ушул жерде жалпы отурган, келип келбей катышкандарга, катышпагандарга да баардыгына салам айтамын. Салам айтуу менен бирге ана баардык нерсени баягыдан бери айтып өтүштү. Жакшы аябай жетерлик айтышты. Эми мына бул нерсе биринчи уже Алладан тилеш керек баардык нерсени. Allah Taala'dan tileriz bu dünyada birinci baylık, çın den soğuluk bardınarga, uzun ömür versin, bak Taala'yı versin. Allah Taala'm şu Allah'ın yardımıyla anacı apa attı, apa soğuştu, jеңip ötüp, ana kalga oşu ötkönдөр bardығы şu bizden ana şu yerde yaşaşımızga sebep bolup, şu elibizge, жалпы жерге тынчтыкты орноткон ошо маркумдарыбыз, аталарыбыз, абаларыбыз, ошолорго Алла Таалам жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Алла Таалам жаннаттан орун берсин аларга. Калган мына баардык урпактарыбызга неме жакшылыктар тилесек, тилек максаттарыбызды ата кылсын. Эми ошол жерде мына 41-жылдан 45-жылга чейин өтө апат, өрт, соғыш жүрүп атты, уруш жүрүп атты. Ошол учурда жерде тылда калган, мына биз баарыбыз, мына ошол жерде көздөр тирүүлөр, мына биз баш болуп, кичинекей баштап, мектепке барганга чейин эле. Мына жерде эгин айдаган, ошону отойсуңар деп туруп, мына Коенбаканын, Бабаканын турган жеринде таруу айдашкан. Ошо Тогузбулактан айдап келип, ошо тарууну отойт элек. Анда мектепке да бар элек биз. Кийин пышканда ошону ошо жактан түшүп келип, орuyт элек. Андан кийин саат чоңойгондон кийин ана машак тердик. Машак терген машагыбызды бригадка алып келип туруп, таразага тартып туруп, өткөрүп берип жүрдүк. Демек ошол биз кылган колубуздан келишинче кылган жардамыбыз ошо согуштун биздин элибиздин жеңишине дагы себеп болду. Мына бу жерден ата-энелер, каргалар пайпак тигип, колгап жөнөтүп, баардык жардамынын баардыгын ошо урушка деп жөнөтүп турду. Мына ошонун негизинде ошол учурда элибиз Кудайдан тилеп, калгандары ыйлап чыктап, бата дуа кылып, ушинтип отурган экен. Алла Таалам өзү жардам берип, ошо душманды, апат душманды жеңип чыкты. Мына ошолордун урпагы азыр, мына азыраак ошол жерде турабыз. Эми эмнени айткым келет? Элибизде негизи эч качан апат, мындай жамандыктар болбосун. Эч качан болбосун. Биз мына кийинки калгандар ушуну эч качан көрбөсүн. Тарыхтан гана уксун. Мына биз ушул жерде калган карыялар, ошо жаш муундарга, урпактарыбызга аз да болсо ошо өткөндөрдү эскерип, ошо күндөрдү эскерип, ошо кыйынчылыктарды эскерип, ушуну дайыма айтып турушубуз керек мына кийинки жаштарга дагы. Мына бул жерде, мына өзүңөр билесиңер, Чыңгыз Айтматовдун жанакы чыгармаларында дагы аябай көп согуштарды, турмуш акыбалдарды жазган, бирок ошонун ичинде мына биздин элибиздеги кээ кыйынчылыктар ошондой немелерге туура келбей калган. Элибиз мында биз жаш балдар келип атып, мына күнгөйлөрдөн
Çiriç kazat elek bana yaşlar bilmeyin. Çiriç. Çiriç kazı oşanın tüyündeki 2'den 3'ten demesi vardı. Tamır olur. Oşanı alıp barıp kaynatıp çeken biz. Bana kapçıkayda algı degen bile bulut bana yediler göğünçe manakta. Oşanı algını alıp gelip kazı alıp suğa salıp ağaçüsün getirip oşanı yezip içken. Oşanda men bana misali özü yüzden de kiçineke 9 bulak aylığımızda menden küçüğü daha bir 7-8 nemiler var hele. Baldar var hele menden giyim. Kuşlardı ben öz gözümle görüp kaldım. Bir gelsem, caylığa çıkıp gelirken biz kayra gelsek, kuşlar şunlar bana çoğuyup, betleri şişip, kursakları çoğuyup, şişik olup, ontolop kalıptır. Oşa ontoloğun boyunca ötüp gitti o şovallar. Ben öz gözümle görüp duram. Şişik olup şişip gittir. Gördüler mü? Mananda kıyınçılıklardı, şehirde yaşayanlarımız da barız gördük. İlahim, bundan bir yaka hiç kaçan bizim urpaklarımız, koşa ötkönderdiğin urpakları hiç kaçan bunu görmesin. Tarıktan uksun, atenelerden, aksakallardan oğzundan gana uksun. Elimizde tınçılık bozsun. Respublikamızda aldığınki Katar'daki jakşı respublika olup, hiç kaçan jamanlıklı görmey. Her jağından töp gelişken jakşı respublika olsun. Oğlusuzda, rayonuzda, uşuların arasında cahil bile, şu korulu elinde daima jakşılıklar koştursun. Amin. Ya Rabbim Allah özünü dileyimiz. Bu şehirden aytarım. Bata duanı bereriz. Ey Xuda, inanan Xuda jamanlıklı görsetme. Elimizde tınçılık olup, ana ösüp geletken yaşlarımızda, gelecekte Kırgız'ın en ataklı uğul kızlarından olsun. Önü ösüsün. Jakşılıklardı jayapkan. Şunday bir jakşı yaşlardan bolup ösüsün. Amin. Allahu akbar. Kulub Zamir Sarıyevich ağayızda. Саламатсыздарбы, урматтуу коруlduk туугандар, аксакалдар. Мына баятан бери жакшынакай сөздөр айтылды. Жеңиш аянтты ачып, мен 1-майда азыр ошол жерде катышып келгенде да ошол жерде эмгөрчүлөргө ошолорду уюштурганга өзүмдүн ыраазычылыгымды айттым эле. Мына Ильяздын бул жерде коллективи менен ушул атай жасаган жеңиш аянтын ушул көрүп бул жерде да ыраазы болуп, себеби ушу бизден кийинки ушу мектепте окуп келаткан окуучулардан баштап ушулардын эсинде ушу тарбия таалим болсун деп биз ушу менен гана ошолорго таалим тарбия көрсөтө албасак, жана 1-майда баягы аксакалдар айтып атпайбы, согушка кеткендердин көбүнүн фамилиясын, даже өзүнүн тууган чоң аталарын билбей калгандар бар экен деп, ошолорду өчүрбөй, ошолорду жазып алып келген ушул бүт ушул жерде кызмат кылгандарга рахмат айтып, ушу Корул айыл округунда жашаган бүт согушка катышуулардын үй бүлөлөрүн, ушул элдердин баарын майрамы куттуктайт элем. Себеби согуш жогоруда айтып кеткендей бул апаат мезгил болгон. Мына менин атам өзү Молдокулов сары согушка катышып келген. Бир топ ушундай согушка катышкан кошо жүргөн адамдар болгон ошолор. Куттуктайт эле. Бүгүнкү күндө эч кимиси калган жок. Бир гана ушу Жошону айыл округунда Турганбаев Капар ака калды. Ушул киши менен 17 жашымда Чехословакияга чейин барганмын деп айтып калат эле. Ушул кишилер менен чоң болгонмун дейт эле. Şu soğuştun şu apatından şu ok diyenden şu uğurup durup özünün yaşlı vakında ötüp etkende. O şan için ben şu soğuştan kaçışıp gelgenlerin şu kökörögündeki medallarını görgende şu atamlardı görgende isteytilim şu turuşat depçi. O şan için razı olaylı bardınız, bar olunuzlar. Ardayım şu sizlerde tınçılık, şu Korul okunda bayçılık olsun. Sizlerde biz Korul biz işlerman el katar bardınız, tanıyız, bardınız biliyoruz, bardık Korul'da şu işlerman el vardı. Turçumla Şarı prosu aytıp ketmedi, Respublikada statistik boyunca. Bizde alayda şu 6155 adam uşul soğuşa katılıp çakırılıp ketgende. Oşodan bu kişi aytты ғой, 2144'ü dayınsız olgan dep. Oşonun içine 1400'lüğünde da janagınday kara kagaz kelgen. Alar dayındık olturup kelgende. Oşonun janalı 2535'i kaytıp kelgenlerden de bugün esirtegende rayonda 10 ele kişi kalıptır. Erten mına şu 10 kişini alıp keltirip, Gülçö'de janalı açılıp atkan Jeniş Ayın koşuruga katıştırуу çaralары көрүлүүдө да шаруашылыгыбыз 10 киши калыптыр ошончо кишиден. Күндөн күнгө ушулардын азайып кетип аткан, ушулардын баардыгын кылган эмгегин унутпай, артта калтырыш ушундай эстеликтерди орнотуп, ушундай иш-чараларды өткөрүп турсак, кийинки биздин артыбызда өсүп келаткан жаштарга баардыгына ошо жакшынакай ушу таалим болот деп айтабыз. Дагы бир жолу байрамыңыздар менен бар болуңуздар. Кийинки сөз айылдык кеңештин төрагасы Маназаров Токтосов. Ben onu yerden unutup kaptırmın. Şu yerdeki Jalpı Korul'da ketken
ошо армияга согушка барып кайтпай калгандардын ичинде менин атам Садыров Рахман 41-ci жылы кеткен экен. 43-cü жылы Полтава облусунда ошол жерде курман болгон экен. Садыров Сабир акам, ana Ahmet Kulakalar nemeler bu жақсы билет. Ahmet Kulaka'dan 1 yaş ulur eкен. 17 yaşında ketiptir, 17 yaşında. 18 yaşında 1 yıldan keyin okka uçuptur. Oşulardan emesi mına hazırkı kitapta turat, kaytpay kaldı. Eğer de bolğunda, misali mına Ahmet Kulaka mına nevre çevreli olturat. Men oşa atam bolbosu da Sağır akam bolğunda, ana uşu kişiler katarı bolup, hazır şu yerde tiri bolğunda katışat ile balaça kalı boladı. Ardında hiç kanday tuyak kalbay 18 yaşında kaza olup ketiverdi. Ama artık hayırlı olsun, imanın yoldaşı olsun. Allah'a korusun. Сөз айылдык кеңештин төрагасы Маназаров Токтосун Мадамбеков Чагайыбызга берилет. Hurmatlı ağalar, atalar, apalar, eceler, genayili karındaşlar. Mına bugün biz Ulu Cengiş'tin 70 yıldığın bayramda aldığında oturağız. Özümdün atıman Cenab Korlaylık Genişinin deputatlarının atından sizlerde Uşul Cengiş gününün 70 yıllık bayramını kutlayman. Oşanda öyle mına hazır Cengiş hayatını açıp oturağız. Uşul yerde ötken sizmede ilinip durganlardan köpçülüğünün tuyak kalgan yok. Yemi şu giyinti muğundan eskerip tursun dep sizmesin kaldırgan uşul aylık götünün kollektivine oşonu koldop bergen ayıldık Kengeştin deputatlarına jana rayondan dağı finansı jagынан jana başka jagынан koldoo көрсөткөн bardыk тиешеси бар адамдарга айылдык Kengeştin атынан ыраазычылык айтам. Майрамыңыздар майрамга улансın, элибизде токчулук, тынчылык болсун, daim жакшылык үстүндө жүрө бериңиздер. Кийинки сөз Корул айылынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Ажиев Токтосун абагыбызда болмокчу. Кымбаттуу туугандар, биздин ушул биздин элибиз үчүн, жерибиз үчүн курман болгондордун ушул 70 жылдан бери ушундай бир эстелик болсо экен. Бир ескерүү бир музей неме ачылса экен деп тилеген тилегибиз бүгүн Кудайга шүгүр мына эми бардыгыңыздар катышып мына эскерип отурасыздар. Ушул биздин аталарыбыз эли жери үчүн, туугандары үчүн баарын канымча аябай курман болушкан. Эми не дерлик? Ошолорду эскерип, ошондой кылып мына бардыгын ташка жазып, эстелик кылып койгон мына ошол сен Ильяздын коллективдерине чоң рахмат. Аябай эмгек кылдыңар. Эми айтайын дегенибиз эмне? Мындан кийин ушу балдарыбыз, жаш балдар согушту көрбөсүн, жаманчылыкты көрбөсүн. Ильяс ушул согушта курман болгондордун арбагы дайыма колдой жүрсүн. Жакшылыкта жүрсүн, элиң тынч болсун, элиң менен жакшы бактылуу жашай бер. Коллективиңе да чоң рахмат. Ушул мындан кийин ушул биздин айылда балдар, жаштар согушту да көрбөсүн, дайыма жыргалчылык ушундай майрамдарды өтө берсин. Чоң рахмат. Кийинки сөз ушул бардык аксакалдардын атынан Жороев Алтын абагыбыз болмокчу. Катышуучулар, урматтуу эл журт, согуштун апатын, согуштун жаманчылыгын ал жогоруда өткөн айтып өткөн кишилерибиз бардыгы айтты. А бул тылда калган киши, тылда эмгектенген кишилердин бардыгын айтпай алжыбыз айтты. Эми согуш деген өлүм. Согуштун эч жакшылыгы жок. Азыркы балдар согушту көрбөсүн. Бир гана китептен, радиодон, телевизордон гана согуштун жаманчылык, апатчылыгын көрсүн, уксун. Биздин эл жакшы эл. 1 квадрат метр жерди дагы бошко калтырбай эмгектенип иштедет. Анан дагы мен бир нерсени айтып койгум келип калды. Ушу согушта
Биздин патриот аталарыбыз өз өмүрүн кыйган экен. Анан Сталиндин да эмгеги бар окшоп калды. Мен бир нерсесин окусам. Сталин Генштабтын штабтын начальниги болуп туруп, замы Жуков болгон экен да, ошол айткан экен. Эч качан чабуулга өтпөгүлө. Биздин күчүбүз аз. Душмандардыкы көп. Биз дароо эле жеңилип калабыз. Артка чегинип, коргонуга өтсөк, душмандын күчүн азайта беребиз дагы. Биз сөзсүз жеңебиз деп. Алиги 45-жылы 1 майга караган түнү Гитлер өлдү дегенде Сталин абдан капа болуптур. Ушул итти тирүү бойдон алып чыгып, элдин алдына көрсөтүшүбүз керек эле деп. Бардык элдин убалына ушул акмак калды деп. Эмне дейбиз, бардыгын эл айтып өтүлдү согуш жөнүндө. Бизде согуш болбосун, жерибизде жамандык болбосун, элибизде ынтымакчылык орносун, бири-бирибизди колдойлу, токчулук болсун, молчулук болсун, жаштарыбыз өссүн, карыяларга иман берсин, сак саламат бололу. Рахмат. Кийинки сөз Афган согушунун катышуучусу Өмүрзаков Канчыбек агайыбызга берилет. Биринчиден, ассаламу алейкум. Биздин согушка катышып кайтарылган абаларыбызды өткөрткендерге мен баш ийип таазим кылам. Экинчиден, ушул жерде орукташ ушул абаларыбызды өтүдө өкүлдү жөлөк кылган абаларыбызга эмнелерибизге чоң ыраазычылык билдиремин. Рахмат, сиздер болбосо бул жеңишен келбейт эле. Сиздердин ишиңизде ийгилик болсун, үйлөрүңдү бакталай калайын. Жамандык болбосун, жакшылык болсун. Экинчиден, мына биздин айылыбызда кыргыз мамлекетинде мындай коогаламдуу тополоң болбосун. Үчүнчүдөн ошо мен айтам, биздин айыл өкмөтүбүз Ильяс Аксиевичке Ташкуевичке чоң рахмат. Бүгүн сага ишиңе ийгилик, аманчылык болсун. Үй бүлөгүң бакталай, ишиң илгери боло берсин. Ушундай биздин эмебизди коюп, атамекен согушка катышкандар тизмесин коюп, биздин эмебизди койгон чоң рахмат. Ишиң ийгилик болсун, аманчылык болсун. Баары болуп тынч болайлы болсун. Урматтуу меймандар, улуу атамекендик согушка катышкан ата бабаларыбызды эскерип, Куран түшүрүлөт. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك مجيب دعوات ربي الدرجات منزل البركات وحازي الحاجات الله سلوك الأمران سواء وشنو زمان görбей biz ушул zaman için kan için kanların canların bergen ata-babalarımızın ruhuna bağışladık. Uşuların kavrularının ruhunu sırak savalını jеңилген ahiretine vaat kılgan olsun. Jana uşuların arasında kalgan bala çaka uluktuğanların Allah Teala bakıvat, iman verip uşuların eskeri tutun eskeri Kur'an menen bir uşuları eskerip arkasından dua için oturgan cevap için Müslüman baldarını Allah Teala bakıvat iman vergen olsun bırakın. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, анда эмесе улуу жеңиштин 70 жылдык салтанатына арналган концерттик программаны ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер.